Саламатсыздарбы? Мен Колдошова Бегимжан Абдимиталиповна, биология мугалими. Бүгүнкү биздин темабыз жер бетинде арылардын пайдасы. Сабактын аягында окуучулар арылардын жаратылыштагы жана адам жашоосундагы маанисин түшүнүп, алардын чаңдашуудагы ролун жана экосистемага тийгизген таасирин мисалдар аркылуу талдай алышат. Окуучулардын байкоо жүргүзүү, талдоо, салыштыруу жана өз оюн айтууга жөндөмүн өнүктүрүшөт. Жаратылышка аяр мамиле жасоого, арыларды жана биологиялык ар түрдүүлүктөрдү коргоону үйрөнүшөт. Элестетип көрүңүз, бир күнү эртең менен ойгонсоңуз, дүйнөдө бир дагы ары калбаптыр. Болгону кичинекей курт кумурска жоголду деп ойлойсузбу? Же бул адамзат үчүн чоң кырсыкпы? Келгиле, чогуу билип көрөлү. Арылар гүлдүү өсүмдүктөрдүн чаңдашуусуна жардам берген пайдалуу курт кумурскалар. Алар гүлдүн ширесин жана чаңчасын чогултуп, ошол эле учурда чаңчаны бир гүлдөн экинчи гүлгө ташып, өсүмдүктөрдүн көбөйүшүнө шарт түзөт. Дүйнөдө арылардын 20 миңден ашуун түрү белгилүү. Алардын эң белгилүүсү бала ары. Бала арылары үй бүлө болуп жашашат. Бир ары үй бүлөсүндө эни ары, жумушчу арылар жана эркек арылар болуп жашашат. Эни ары жумуртка тойт, жумушчу арылар шире жана чаңча чогултат, уяны карайт. Эркек арылар эни арыны уруктандыруу милдетин аткарат. Арылар бал, моом жана ары сүтү сыяктуу пайдалуу азыктарды өндүрүшөт. Бирок алардын эң чоң пайдасы өсүмдүктөрдү чаңдаштыруу. Дүйнөдө көптөгөн мөмө жемиштердин жана жашылчалардын түшүмү арылардын эмгегине көз каранды. Чаңдашуу деген эмне? Чаңдашуу бул өсүмдүктүн гүлүндөгү аталыктын чаңчасынын ошол эле гүлдүн же башка гүлдүн энелик оозчосуна жеткирилиши. Бул процесстин натыйжасында уруктануу жүрүп, өсүмдүк мөмө жана үрөнү байлайт. Жөнөкөй мисал: ары гүлгө конуп, шире чогултат. Гүлдүн чаңчасы арынын денесине жабышат. Ары башка гүлгө учуп барганда ошол чаңчаны жаңы гүлгө өткөрөт. Натыйжада гүл чаңдашып, кийин мөмө пайда болот. Жер шарында ары жок болсо, адам баласынын жашоосу 4 жылга жетпей токтойт. Анткени ары планетанын 90% азык менен камсыздайт. Мындай изилдөө дүйнөлүк окумуштуулар тарабынан жасалган. Арылар биздин планетанын түркүгү. Соңку учурда арылар азайып баратат. АКШда эле 1990-жылдан бери арынын саны 25% азайды. Эң көп жоготуу акыркы 5 жылга туш келип, арылардын 1/3 бөлүгү жок болду. Арылар планетадагы эң керектүү жандык. Мисалы 450 грамм бал алыш үчүн 2 миллиондон ашык гүлдүн ширесин соруп чыгуу керек. Ал үчүн ары 145 миң чакырымга чейин учат. Ылдамдыгын эсептегенде 1 саатта 24 чакырым, 1 секундта болсо 200 жолу канатын кагат. Эгер арылар жок болсо, эмне болот? Алма, алмурут, алча, дарбыз, коон, бадыраң, ашкабак, бадам жана башка көптөгөн өсүмдүктөрдүн түшүмү кескин азаят. Ошондой эле табиатка тийгизген таасири. Өсүмдүктөр азайса, алар менен азыктанган жаныбарлар да азаят. Алардын артынан жырткычтар да жабыркайт. Натыйжада бүтүндөй азыктык чынжыр бузулат, биологиялык ар түрдүүлүк төмөндөйт. Айрым жерлерде адамдар өсүмдүктөрдү кол менен чаңдаштырууга аргасыз болушу мүмкүн. Бул көп убакытты жана чоң чыгымды талап кылат. Тамак аштын баасы өсүп, айыл чарбасына чоң зыян алып келиши мүмкүн. Эмне үчүн арылар азайып жаткандыгынын негизги себептери: ар түрдүү пестицидтерди көп колдонуу, климаттын өзгөрүшү, токойлордун кыйылышы жана ошондой эле кургакчылыктагы арылардын жоголуусуна же болбосо азайып кетүүсүнүн негизги себептери болуп саналат. Кээде дүйнөнү сактап турган эң маанилүү жандыктар эң кичинекей болот. Ары жөн гана бал берүүчү курт кумурска эмес, ал биздин тамак аштын, табиаттын жана келечектеги жашообуздун күзөтчүсү.